Соны шоу программасында Асель Кадырбекованын аткаруусунда жаз чыгармасы жаңырды, андемесе биз бүгүнкү маегибизди баштоого даярбыз. Ооба, биз маегибизди баштайбыз. Ал менен бүгүнкү эфирдин коногу өзгөчө айым Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, белгилүү хиттердин ээси, канча жыл өтсө дагы өзүнүн сулуулугун сактап турат десем жаңылышпайм. Бүгүн бизде конокто Алина Жетигенова. Кандайсыз? Денсаулыктарыңыз жакшыбы? Кутман кечиңиздер менен. Сиздин да кутман кечиңиз менен. Келиңиз анда жалпы сизди сагынып, күтүп калган телекөрүүчүлөр менен амандаша алсаңыз. Баарыңыздарды жаздын биринчи күнүндө сиздер менен саламдашып атканыма аябай кубанычтамын. Амансыздарбы? Кыш мезгилиндагы мындай өткөзүп алдык аман эсен. Жаз мезгилинде баарыңыздарга жакшылык, жаңыруу, жакшы демдерди каалайм да, жакшылыктарды каалайм. Жакшы, сизге дагы рахмат. Бизди көргөнгө абдан кубанычтабыз. Чынында алгачкы эле суроолордун бири деги эле бүгүнкү күнүңүз кандай өттү? Жаздын биринчи күнү сиз үчүн кандай өттү? Эми биз баягы чыгармачыл адам болгондон кийин дайыма ошонун чыгарманын дайыма чуркап иштеп жүрө беребиз да. Мен азыр да ошондой темптемин. Бүгүнкү жаздын күнү кыштагы эле ушундай бат келген да, мындай сездиңерби, сезген жоксуңарбы? Кышында бат эле суук болуп калган да. Жаздагы демеле 1 март эле келгендей эле сезилди да, мага ошондой жаздын деми келгендей болду да. Жылуук, Биз пальтолорду чечип, уже жеңил жүрдүк. Өзүм негизи жаз мезгилин жакшы көрөм, бирок өзгөчө жана жер жашылданып, баягы абанын жаздын гүлдөрдүн жыты, жаңыруу, ушунун баары мага аябай жагат да. Жакшы. Кыш мезгили кар жууп кеткендей сезилет да, магачы бардык. Демек, маанайыңыз 5 турбайбы? 5. Анда жаз тууралуу сүйлөшүп калдык. Азыр бизде толкунубузда жаңырбайдыбы? Асель Кадырбекованын аткаруусунда жаз чыгармасы. Ушул чыгарма тууралуу сүйлөшпөйлүбү? Канча жыл өттү? Быйыл 2023-жыл, дал ушул чыгарманын ырдалып келе жатканына канча жылдын жүзү болду? Буларга бир 2000-жылдарга жакын жазылган ырлардын бири да. Нуркамил уулу Кубаныч жазып берген. Мен дагы ушу Аселдей болуп жаш кезимде ырдай баштагам бул ырды. Анан кийин жаштардагы ырдагандарына мен аябай кубандым. Ырдын өмүрү узун болуп, дагы ырдала берсе биз үчүн чоң сыймык. Албетте, 30 жылга таяп калган турбайбы демек? Ошондой болуп калды го, жаз. Жакшы. Демек, жазды сүйүп өзгөчө сонун кылып ырдаган турбайсызбы? Ооба, өзүм жаз мезгилин жакшы көрөм да. Ошон үчүн репертуарымда көп ырлардын баары мындай бөлүгү ошо жаз мезгили жөнүндө ырдалат да. Мурунда ырдап жүргөн ырларым, Тарас Асанакуновдун ырларынын ичинде дагы көп ырлар жаз мезгили, жана Кыздын сырында дагы жаз мезгили айтылат да. Баардык көп жерде ошо жаз мезгили жөнүндө ырдайм. Жакшы. Айтсаңыз, негизи эле жаз дегенде эле жазды жакшы көрөм деп атасыз. Эмне эсиңизге келет? Негизи жаз, мен кичинекеймен жакшы көргөнүм, жана өзгөчө алмалар, жалбырактар жаңы мындай эметип баштайт, бүчүр алып башташат го. Ошолордун жыты аябай жакчы. Гүлдөр жаңыдан мындай бутон болуп, ошонун баары мага бир жаш баладай жакшы көрүнөт да, бир баары жаңыруу. Анан демек жаз чыгармаңызды дагы өзгөчө элестетүү менен, өзгөчө берилүү менен аткарган турбайсызбы демек? Ошондой эле болду, Жакшы. Андан тышкарыда мен ойлойм, себеби 8 март күнү, айымдар күнү де ошол андыктан дагы өзгөчө жакшы көрөт болуш керексиз жазды. Ооба, ал дагы бар айымдар. Анан шаардын ичин карасаң, өзгөчө биздин Кыргызстандын сулуу айымдары, сулуу кыздары башка. Чын эле мен ошондой ойлойм да, канча мындай Россия шаарында деле же башка жактарга жүрсөң, негизи ушу биздин
Кыргызстандын кыздары өзгөчө жакшынакай кийинишет деп ойлойм. Мага сулуу көрүнөт кыргыздын кыздарычы. Жаз келгенде эле баягы бактарактар айлан эле эмес, кыздар дагы аябай биринен ашып бири сулуу болуп кол жууп чыга алышат го, ошо дагы мага жагат да аябай. Ооба, Алина айым, айта кетчү нерсе, бүгүн да сиз өзгөчө сулуу болуп турасыз. Белгилей кетчү нерсе, бүгүн комплимент айтуу күнү экен бири-бирине. Учурдан пайдаланып сизге дагы айткыбыз келип атат. Адаттагыдай өтө сулуусуз, образыңыз негизи эле өзүңүз өзгөчөсүз. Жакшы. Бар болуңуздар. Сонун чынында мен да кошулам, кесиптешиме өтө абдан ушунча жыл өтсө дагы өзгөчө сулууңузду сактап келе жатасыз дегиле. Ушул сулуулуктун сыры эмнеде? Ушул суроону аябай көп угам. Чынын айтканда жан дүйнөнү эле бияк жан дүйнөнү сакташ керек да. Эгерде жан дүйнөң ыйлап турса, жан дүйнөң кейип турса, же болбосо бир жамандык эме болсо, ал баары көзгө чыгып, бетке чыгат болуш керек деп ойлойм да. Анан бирок ошон үчүн мен көп жаман сөздөрдү укпаганга, жүрөккө албаганга, көп сүйлөбөгөнгө аракет кылам да. Анан ошондо бияк ички дүйнөң мындай жакшы, тазараак жүрсө жакшы, ошол бетке чыгат болуш керек деп ойлойм да. Анан кечке жиниң келип, анан тигини угуп, анан бул момундай айтты, анан бул тигиндей айтты дебей, өзүңдүн жан дүйнөңдү сактасаң, өзүңө жакшы, адамдын өзүнүн ден соолугуна жакшы деп ойлойм да. Демек, сулуулуктун сыры позитивде турбайбы? Ооба. Жан дүйнөнүн жакшы өзгөчө бир сонун позитивинде экен. Да, ошондой жүргөнгө аракет кылыш керек да. Баардыгын жакшы болот деген үмүт менен дайыма жакшы, астында жакшылыктар күтөт, жакшы болот деп эмечиш керек да. Туура айтасыз. Ушундай өзгөчө кеңеш болду. Анан айтсаңыз, негизи эле жаз мезгилинде, жазды жакшы көрөм деп атасыз, демек жазында өзгөчө жакшы нерселерге көңүл бурат болушуңуз керек. Сиздин кайсы жазыңыз сиз үчүн өзгөчө? Баягы эсте калган жаз мезгили тууралуу айтып бербейсизби? Же болбосо эсте калган 8 март күнү, айымдар күнү тууралуу. Ал жыл сайын эле эсте калат, анткени үйдөгүлөр, биздин үй бүлө көбүнчө мындай үй бүлөлүк белек алганды жакшы көрөбүз да, бири-бирибизге бергенди. Мындай ошол бир кичинекей эме болсо дагы ошол баалуу көрүнөт да, үйдө өзүбүз бири-бирибизге кичинекей неберебизге болсо, же болбосо улуу эжекебизге, апабызга, же бир тууган сиңдилер бири-бирибизге өзгөчө тиги эмелерден алабыз го, жолдошуңан же иниңен, бир тууганыңан, бул дагы бир аябай башкача бир баалуу убакыт да, жакшы эмоциялар. Анан 8 мартта ошол жолдошуман канча жолу жакшы эмелерди алгам, белектерди алгам. Жуп сиртең менен балдарың туруп бир эмелерди сюрприз кылып даярдап коет. Ошо деле үйдүн ичиндеги майрам кандай сонун да. Ошо 8 март ошо менен дагы Күтүүсүздөн жакшы маанай тартылганын жакшы көрөт турбайсыздар. Белек тууралуу сүйлөшүп калдык. Сиз алган эң кымбат белек кандай болду эле? Кымбат белектерди көп эле алдым, бирок эми кымбат бул жүрөгүнөн чыккан белек деп деле ойлойм да. Мен Эң башкысы көңүлдү. Көңүлдү жакшы бир шубаларды белек кылышкан, жана кымбат эмелерди. Алардын баары бирок ушундай сиңдилерим өздөрүнүн жүрөгүнөн ошо көпкө чейин секрет кылып сактап жүрүп, анан атайын Россиядан заказ кылышып алып келип сюрприз кылып кийгизишкен да, ошол ал деле эсимде. Анан баягы бала үйдөгү төрөлгөн бала кандай эме, жалгыз кызым бар, Азеля, ал да жаз мезгилинде мартта төрөлүп, мен үчүн үйдө чоң белек болгон да кызым. Ушу март мезгилине, ошондуктан дагы мага жаз мезгили аябай көп эме кылат да, жаңылыктарды алып келет. Сон. Учурдан пайдаланып салам айта кетсеңиз болот. Кызыңызга жаз тууралуу сүйлөп. Ушундай сонун жаз мезгилинде таза кызым бар. Мен ойлойм, жүрөгү да таза, өзү дагы таланттуу. Азыр болсо өзү эне, 3 баланын энеси, бактылуу энеси. Өзү таланттуу бийчи. Силер билесеңер керек менин кызым Азеля. Ал бирок азыр көрүп атабы, көрбөй жатабы билбейм. Кызымды мен эң кымбат, менин кымбатым, менин жүрөгүм деп дайыма эне катары бакыт тилеп
сүйөм да, жакшы көрөм кызымды, эң кымбатым кызым. Кандай гана назик сонун сөздөр болду чынында. Достор, түз эфирде музыка телеканалында сонун шоу программасы биз улантабыз. Ооба. Биз жогоруда баса белгилеп кеткендей, жаз мезгили дегенде албетте сүйүүнү элестетебиз. Дал ушул сүйүүнү даңктап, биздин студиябызда коногубуз жакшы бир чыгарма аткаруу даярдыгында турат. Анда эмесе сиздер үчүн болсун Сени сүйүү чыгармасы. Таза болуңуздар. болсын, кереметіңіз ешқашан өчпөсін. Алинайым, разычылық білдіріңіз, келіңіз анда. Біздің орындықтан қайрадан орын алсаңыз. Ооба, чында жазы менен өзгөчө сонун сүйүүн ап келди Алинайым. Келиңиз, сизди төргө чакырабыз. Ыр болдуң го, сага эч ким тең келе албас деп бирдин саптары эле чынында өзгөчө экен. Карач кандай өзгөчө сонун назик сөздөр. Анда ушул чыгарма тууралуу кеп кылбайлыкпы? Тарых боюнча жаккан чыгармалардын бири, анткени бул ырды мындай ырдын ар бир ырдын бир арнап койгону эси болот да. Анан бул ырды мен өзүм жолдошума арнадым эле да. Бир 2-3 ыр ошо собственный сенериң деп ушундай арнаган ыр болчу. Андыктан мен эң жакшы көргөн ырым сөзүн биздин аябай сонун акыныбыз, белгилүү акыныбыз Сейит Жээнбаевдин калемине таандык. Ону болсо биздин дагы бир талантыбыз Рамис Али, Гүлжигит Сатыбековдуку. Ону Рамис Алиев аранжировкасын сонун кылып жасаган. Ушундай таланттуулар
биригип эң сонун чыгарма жаратышкан да. Чынында керемет чыгарма экен. Да. Дагы да сизден дал ушундай чыгармаларды байма-бай күтүп турабыз. Анан айтсаңыз, азыркы учурда деги эле эмне менен элек болуп атасыз? Чыгармачылыгыңызда, жеке жашооңузда эмне жаңылыктар? Меники ушул дайым эле ыр изденүү мен үчүн уже сахнада жүргөнүмө көп жыл болсо деле мындай ар бир чыккан мен үчүн чоң бакыт болуп эле, кубаныч болуп эле, толкундануу, кайрадан бир эме мындай бир күч берилет да магачы. Ошондуктан дагы деле сахнанын эмесинде жашоосундамын. Башка иш менен алек боло албайт болушум керек. Менден сурашат да, кайра жаралсаң ким болмоксуң? Кайра жаралсам деле ушундай эле болмокмун. Анан кийин багы үйдө кичине азыр же возраст келгенге мындай токуу, тигүү ошолор дагы мага жакшы эме алып келип атат да. Кызыгып атам ошолорду, мындай неберелериме көйнөктөр тигип берип атам. Же болбосо жакшы мындай спортивный костюмдарды тигип берип атам. Болуп атат да, жакшынакай болуп тигилип атат. Андыктан бош жүргөн жокмун. Демек кызыгуу өтө катуу болуп аткан турбайбы? Ооба, жакшы сонун кийимдерди токуп берем. Кыргыз элим көрүп эле жүрөт, канча жылдан бери токуганды жакшы билем. Эми тиге баштады. Сиздин көп кырдуу талант экениңизди мындай кандай десем, көп көрүп келатабыз, мындан ары да көрө бермекчибиз. Анда биз кезекти видеоклипке берсек. Жашын төккөн жазгы жамгыр булуттардай ыйлай бердим ушул жазды унуткандай. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эч качан ыйлабай эле болгону жаз мезгили ар бирибизге жагымдуу маанай гана тартуулап жүрө берели. Туура айтасың кесиптеш. Биз эфирди улантабыз. Алина айым, деги эле буга чейин айтып калдыңыз, тикмечи өнөрүм бар депчи. Азыркы образыңызда өзүңүз тигип келдиңизби? Мен үйдөгү балдарым айтат да, азыр макул тиге бериңиз. Мен өзүмө дагы пальтого чейин тигип алам, анан ушуларды мындай кийин мындай эскергенге мындай калтырып коюңуз. Жагымдуу элестер болсун. Ошондой болсун депчи, өзү тиккен, өзү эме кылган депчи. Алар үйдө турат, бирок кээде көчөдөн креативный кийимдерди көрүп калсаңар ошону менен бирок уже үйрөнүп калдым. Кадимкидей уже үйгө лекаларды алып келип, мурда наугат эле эме кыла берчүмүн да, азыр акырындан уже эме болуп баратам, мындай мастер болуп баратам деп ойлойм. Сонун, демек ыгын тапкан турбайсызбы? Демек ыгын тапкан турбайсызбы? Ооба, ыгын таап алдым. Жакшы эле болуп атат, Кудай буйрса. Бирок мен ушундай белек кылган жакшы көрөм. Эч качан мисалы жакшы бирдемени токусам, мындай заказга токуп бер дейт да. Жок, мен эч качан мага акча предлагать этпегиле деп эле өзүм кесиптештериме айтам. Анткенде токой албай калам да, мындай почему-то бир жер жаман болуп калчудай болупчу. Анан баягы жан дүйнөң менен жакшы эмең менен токусаң сонун чыгат да. Бир өзүңдүн эмең. Кофта токусаң дагы буюмуң аябай жакшы чыгат да. Жан дүйнөңү салып эме кылсаң. Анан акча үчүн деп мен эмете албайм. Баягы жогоруда айтып өтпөдүңүзбү? Кайра жаралсаңыз ким болосуң деген суроолор берилет, бирок мен чыгармачылыктан башка адам катары өзүмдү элестете албайм депчи. Балким мен ойлоп кеттим да, дизайнер болуп белеңиз депчи. Мүмкүн ошондой болушу мүмкүн эле деп ойлойм да. Анткени илгертен эле Бурда деген журнал бар болчу. Ошону карап, ошонун ортосунда лекалдар бар болчу да, ошолорду чыгарып деле эме кыла берчимин. Анан кийин өзүмдүн атам ушундай уста киши болгон да. Анан ошонуку дагы өнөрү өткөн болуш керек деп ойлойм. Аныкы ал ушундай үйдү да курганда дагы дизайндарын башкача, ошол убакыт эле аябай мындай бир заманбап кылып курчу да. Жөн эле мындай төрт бурчтук кылып кое бербей, дубалдарын ары киргизип, чтобы үй кененирээк болсун, эме шифонерлерди дагы мындай башкача жасачы да. Үйдүн эмелерин дагы төрт бурчтук эле кылбай, башка коридорлорду да узун. В общем, анын эмеси вкусу жакшы болчу дейм. Мүмкүн мен ушу
тартсам керек деп калдым да, кийин анткени ошол мага аябай көп берип атат. Үйдү деле жасаганды жакшы көрөм, башкача кылып дизайнерский эмелерге жагат да мага. Жакшы. Мен ойлойм деги эле ырдаганда кандай ырахат алсаңыз, тиккенде да ошондой ырахат аласыз го деп. Ооба. Чын өзгөчө. Тигүүчүлүк менен ырчылыктан башка бош учуруңузда дагы эмне менен алектенесиз? Ой, неберелерим бар, Кудай буюрса ушундай сонун неберелерим бар, алар бош калтырышпайт. Бирдеме тартып бер дейт, анан алар менен мындай куклаларды кезсебиз, же болбосо ушум үйдө мындай бош жүрө албайбыз да. Бош дагы болбойт, убакыт андай болгон. Убакыт негизи жок да. Бирок мен мурда китеп окуганды жакшы көрчүмүн, ошону аябай сагындым. Анткени ушундай китептер туруп калды чаң басыпчы. Азыр карасам, мисалы кичинекейимден жана Мукай Элибаевдин Узак жол, Жалгыз аял, ишил илгерки сонун китептер азыр кайрадан жаңырып атканына мен кубанып атам да. Негизи мен китеп окуганды да жакшы көрчүмүн да башында. Анан кийин убакыт жетпей калды. Бирок мындай алыс гастролдорго, же болбосо мындай узак жолдор болуп калса, окуганга аракет кылам. Телефондо деле алып чыкса болот да китептерди. Жакшы. Жогоруда неберелериңиз тууралуу айтып калдыңыз. Ошо неберелериңизге азыр кылыктарына тойбой турган учуруңуз да турабы? Ой, алар биринен бири ашып. Өзгөчө азыр кызым мага эч кимди жолотпойт. Моя Пашка деп эле апака дейт мени, ал эч кимди жолотпойт. Мен менен уктайт, мен менен күтөт. Кечинде канчадай болбосун шашып келем, ошо уктап калбаса экен депчи. Неберелерим баары биринен бири өтүп, азыр болсо 7-чи неберем азыр 2-3 ай болуп калды, бирок ошону сүрөтүн карап эле эме өзүм аз көрүп атам, азырынча кичинекей болуп атат да азырчы. Бул ошо бирок ал эң кичинекейине деле өтүп кетер экен, булам кичинекей көзүңө сонун көрүнүпчү, ошол дагы бир нели ал тили чыга элек. Ушинтип баары момундай үйдө 7 неберем бар, биринен бири өткөнүндай ширин балдай таптын. Өзүнүн ата-энесинен да сизге көбүрөөк жакын. Мага аябай чынын айтсам мага жакын. Же мен аларды урушпай, дайыма мындай сүйгөндү сезет окшойт балдарчы. Анан ошол неберелерим арнап, неберем деген да ыр жазылган. Ал ырды да жакшы көрөм. Ушундай азыр небереге балкып мындай бактылуу эме болуп турган убакта, неберелер кичинекей да азыр, бирок улуусу окуп калды, 10 жашка чыгып, кичүүсү болсо 3 ай болуп калды. Ушундай 7 неберем бар. Өтө сонун, керемет, чында небере деп калдыңыз. Ушул неберелериңиздин арасынан өзүңүздүкүндөй талант байкадыңыз беле? Байкайм, анткени мисалы кызымдын балдары, Жандагы, Айлиндагы, Нелидагы бийлешет да. Укмуш бийлешет. Айлин болсо жакшы ырдайт. Тиги Азиздин балдары дагы мисалы слух аябай күчтүү. Лаян кызым да. Жанагы эмеден телефондон эмеден чыкпайт. Тональностьтан чыкпай, ошо ритмден да чыкпай, ошону кайталап ырдайт да. Мен ошонун слуху күчтүү экен деп ойлойм да, мен бар неберелеримде. Бирок эми алар чоңойгондо өздөрү тандап, өздөрү кесип тандап алышат да деп ойлойм. Мектепте жакшы окушат, мен сыймыктанам. Апака мен бүгүн 5-тен 8-5 алып келдим, 9-5 алып келдим деп келип эле эме айтат. Бул аябай сонун да, неберелериңден ушинтип бактылуу балалыгын өтүп атканын көрүп алып сүйүнөм. Сиз азыр айтып берип жатканда дагы баягы көзүңүздөн ошол неберелериңизге болгон сүйүүңүздү биз көрүп атабыз десем жаңылышпайм. Анан айтып коюшат го, улумундар баладан караганда небереге болгон сүйүү чын эле мурда айтса жөн эле айтылып келаткан сөз болуш керек деп ойлойм. Биз өзүбүздүн балдарыбызды кагылайын, жаным анан садагам деп айтчу эмес экенбиз да. Анан азыр эле балдарым, неберелеримди ошентип эзилип айтам. Дария деген баламдын кызы бар, ал эми мындай басам деп эме талпынып атат. Анан чачтары жаңы чыгып, мынтип байлап койсо өзүнчө ишил биринен ашкан бири
тим эле мен үчүн эмеде таттуу тим эле баарын бирдей тегиз тим эле жакшы көрөм да. Тим эле баарын монтип эле кучактап эле өзүмө алгым келет. Анан өмүрлөрү узун болсо экен деп тиленем. Бирдеме коркуп кетсем эле ушулар эмне болот? Буларга эмне балдарымды ойлой эле ушуларды ойлой берем да, эмне болот буларга депчи, жөтөлүпчү оору келип калса кандай кыйналат деп эле ушу азыр сүйүмдүн баары ушу неберелерим өтүп кетти окшойт деп ойлойм да. Бул да болсо жакшы бир сезимдер да. Анан айтсаңыз, неберелериңиз тууралуу сүйлөштүк. Сиздин балалыгыңызга бир барып келбейлиби? Өзүңүздүн балалыгыңыз тууралуу айтып бербейсизби? Мен балалыгым аябай бактылуу балалык меникиндей жок болуш керек деп ойлойм. Анткени мен жалгыз чоңойдум үйдө. Чынын айтсам, азыр деле ойной алам. Кичинекейимде мындай балдар болчу да, соседтерчи, анан чүкө ойночумун да. Аябай жакшы көрөм чүкө ойногонду. Азыр дагы үйдөн үйрөтүп коем. Неберелерим алар минтип атышат да, антип атпайт, мындайынан атат депчи тиги. Кичинекейимде ошо атам, апам, мен баягы биринчи небере болгондуктан ошолордун колунда чоңойгом да. Анан мектепке 3 класска чейин көтөрүп алып барып, ушундай үйдө жалгыз кыз болуп чоңоюп, бактылуу балалыкты мындай кийбегенди кийип, жебегенди жеп ушундай балалыгым сонун өткөндө, азыр ошо балалыгымды эстесем, биз сонун балалыкты өткөзүптүрбүз деп ал убакта кыйналган эмеспиз да. Конфет жок, анан бут кийим жок дегендер жок эле да. Баары бар болчу. Билбейм, мен ишилип менин апам менен атама чексиз ыраазымын өмүр бою. Мени эркелетип багышкан. Жакшы, сонун балалык деп калдык. Анда балалыктагы алгачкы ырдап чыккан күндү эске салбайлыкпы бир? Ал күн мен үчүн унутулбаган күн. Мектепте бир эме бар эле да, радио бар эле. Баардыгы эшикке чыгып, мындай класс менен тизип коет эле да. Анан ошо мектепте болуп аткан жаңылыктар радиодон угусат эле да. Бул тиги эмеге барып келди, мындай жетишкендиктерди. Анан биздин мектепте дагы ушундай таланттуу кыз деп мени айтып туруп, анан ошо радиого жаздырган да мени биринчи. Анан Атайбек Бөдөшевдин «Кыргызстаным» деген ырын ырдагам да. Ай, Кыргызстаным, өркүндөй бир Кыргызстаным. Ошону угусканда азыркыга чейин эмем бар, эсимде бар, мындай күйгөн да бетим. Мындай тогуна уялып, 3-чү же 2-чи класс болушум керек. Ошол биринчи жолу ошону радиодон ырдагам да. Анан кийин байма-бай ал убакта кароо деп койчу, ошо барып жакшы мектептин атын чыгарып, жакшы эмелерди алып келчүбүз да, орундарды алып келчүбүз. Мен ошо кичинекейимден эле мага эч ким тоскоол болгон жок. Сен ырдабайсың, башка кесипке барасың деп эч ким айткан жок. Мен бактылуумун да, ырда деп кайра тим эле мындай колдоо көрсөтүшүп атты. Андан кийин кайын журттарым, вообще эч кимиси тоскоол, жолдошум да тоскоол болгон жок. Чыгармачылыгымда баардыгы тең, үй бүлөм өзгөчө, кайын журтум баары колдоо көрсөтүштү да. Жакшы, бул да болсо сиздин чыгармачылыктан сизден ажырай алгыс экенин белгилеп өтөт деп ойлойм. Ошон үчүн башка жаралсам дагы эле ошондой деп атпайм, тоскоол болгон жок. Демек, мектепте эле алдыңкы окуучулардын катарында болчу турбайсызбы? Ооба, ошондой көрүнүктүү эле болчумун, ырдап, өзгөчө Пугачеванын ырларын аябай эме болчу. Кумир tutчусуз? Ооба, жакшы көрчүмүн, аябай. Демек, Пугачева айым өзгөчө бир түрткү болгон турбайбы чыгармачылыктын баштасына? Жок, ошол убакта анын ырлары то ли еще будет деп мындай ошол ырларын ошо көп эле анда россиялык ырчыларды көп эметтик. Анан Мыскал Өмүрканова эженин ырларын жакшы көрчүмүн, үнү аябай күчтүү болчу. Ошол эжени аябай катуу сүйгөндүктөн, ошо эженин аркасынан мен комуз үйрөндүм. Кызыл өрүк деген ыры аябай күчтүү ыр болчу. Ошону мен комуз менен ырдап, ойноп ырдап, анан кийин күүлөргө өтүп кеттим. Кийин комузда күүлөрдү ойноп калдым. Ошо кичинекей мен ошо сахнадагы адамдарды сүйүп чоңойдум да. Рахмат жоңузга. Анда эмесе биз азыр жылуу маегибизди видеоклиптен кийин улантсак, Жылдыз Осмоналиева ырдасын сиздер үчүн «Сүйүү жазы».
Эскерде кетсек достор, музыка телеканалында түз эфирде сонун шоу программасы ал эми биз маегибизди улантабыз. Ооба. Алина айым, айтсаңыз, азыр жогоруда болуп жаткан клипте Жылдыз айымды көрүп бир кызыктуу окуяны эстеп кетпедиңизби? Мага дагы аябай кызык болуп атат. Негизи эле ошол учур да болуп өткөн ар бир окуя азыр сиз үчүн бир өзгөчө элестерди тартуулайт да турабы? Анан чоң сахнага алгачкы чыккан күндөрүңүз, баягы концерт коюп жүргөн гастролдук күндөрдөн бир кызыктуу окуяларды айтып бербейсизби? Өтө эле байма-бай болду да биздин убагыбызда. Азыр Жылдызды да көрүп алып, жаштыгымды эстеп коем. Экөөбүз кетип атканда мен дагы бир кызыктуу жери кыш мезгили болчу. Ошондо аэропортто көздөй кетип атсак, машинанын эшиги жабылбай тартып алып, Жылдыз эстер бекен ошону. Анан барып алып конкурс деп аябай даярданып атсак, экөөбүз шашып атсак, барып да репетицияга барбай, эскимо мороженоосу аябай эме болчу. Бизде жок беле. Очередь өтүп эле 2 километр болсо да ошол жерде турабыз, ошо мороженое эме болчу, жейт элек деп. Аябай жакшы күндөрдү өткөздүк. Кыргызстанда көп эле укмуш эме окуялар көп болду. Кээде мындай сахнага чыгайын деп баратсаң, аркада туфлиң илинип калат же эме болуп калат да, ошондо сахнага мен бир жолу мынтип музыканы токтотуп койбоймбу, жок, көшөгөнүн аркасынан мынтип башымды чыгарып алып ырдаганымды эстесем эле күлкүм келип токтоп тургу. Биякта бүт баары илинип калды да, көйнөгүм, таштардын баары эме чыгып баратсам илинип калып атпайбы, жанагы эмелергечи, кулисаларгачы. Анан элдер чыгарып эметип, багы мен чогуу эме балдар чыгарып атса, токто деп койбой, мындай башымды чыгарып алып ырдаганым эле күлкүм келип. Чоң жоопкерчилик, э? Ооба да. Бизде сахнада укмуш чоң эмелер болот, күлкүлүү окуялар. Кээде аны көрсөтпөйбүз. Кээде туфлиң такасы бир жерге эметип калат, ошол жерде кыймылдабай калып эле. Такалып калган учурлар. Мен дворецте бир туфлим калып, жана айлак басып кетип, кайра ошонун мындамдан артка келип Билгизбейсиз. эл көрбөй калды деп, бирок баары эле көрүп каткырып атыштыр. Ошондо дагы мындай жаштык, сахнаны сүйүү, ошо сахнага чыгыш бир чоң бакыт да. Азыр ойлосом, көп эле окуялар болгон, эми аны эстей да албай атпайм. Жакшы. Андан тышкары өзгөчө Кыздын сыры аттуу чыгармаңыз катуу популярдуулукка ээ болгон. Ошондон кийин жашооңуз кандай өзгөрүлдү эле? Ошол тууралуу айтып бербейсизби? Көрөрмандарыңыз да абдан көп болчу. Жигиттер тимene укмуш чуркачы деп айтышат адамдарчы. Балким көрөрмандардан катуу келген. Ошону бир мындай бир эмеси, мындай мен жолдошум ойногондо актачы. Андан кийин Башка каарман анан ошондо мен мындай оң каарманга, жолдошум терс каарманга айланып калыптыр да, көрсө кийин эметсек баары эле айтышат, мындай сылап койгондун ордуна мындай бир как будто мынтип чабылгандай болуп калыптыр да. Көп эле ушунун колун салыш керек болуп, же болбосо бир аябай жени келгендер көп болуптур да. Кыздын сыры чынын айтсам мага бийик деңгээлде алып келген ырлардын бири болду. Ушул убакка чейин ал ырдамайынча дайыма суранышат, элдер, значит, элдердин жүрөгүнөн түнөк тапканда. Анан кийин бул ырды канча 93-жылы ырдагам. Анан азыр жаштар Айдана дагы ырдады, көп ырчылар ырдап жүрөт. Бул ырдын дагы өмүрү узун болду да. Мен эң жакшы көргөн ырлардын бири. Туура айтасыз. Жогоруда көрөрмандарыңыз тууралуу сүйлөшүп калбадыкпы? Ошолордун бир окуялар тууралуу да айтып бербейсизби? Мисалы, жогоруда кесиптешим айтты го, артыңыздан чуркаган мырзалар көп болду болуш керек депчи. Кандай каттар келчү эле негизи эле? Жок, андан дагы мындай эң бир катуу бир окуя болгондо, мен газетанын эң биринчи бетине чыккам да. Баягы Битлстын эмеси өзүнүн көрөрманы өлтүргөн деп туруп анан мени жанына чыгарып коюптур да. Көрөрман келип менин бетиме эме чачып берген да. Бир сифонду алып келип турупчу. А элдер уксус деп ойлоптур. Ой, же болбосо бир эме деп ойлошуптур да, бир кислота депчи. Дворец спортуда концерт убагында. Ал көрсө жөн эле суу куюп алыптыр жана эмегечи. Анан элдердин туруп кол чапканы ошондо, когда мен баягы тияка барып кайра оңдонуп келгенде, бети эме болбогон экен депчи. Ошентип сахнадан чыгып эле мындай же меники, же болбосо эч кимдики эмес деген тиги кишинин эмеси бар экен да.
өзүнүн бирок оорулуу окшойт ал киши. Ошондой окуялар көп болгондо көпкө чейин ошол жаңылык болгон. Бирок эми мен мындай сүйүү жагынан кем болгон жокмун дегендей ата энем, балдарым, дагы күйөрмандарым, жолдошум ушундай эмеде балкыдым элечи. Жакшы дейм. Жакшы, чынында агаларыбыз да айтып калышат, ал убакта биз укмуш, Алина айымды укмуш укчук, өтө сүйчүк депчи. Күйөөңүз тараптан кызганычтар болгон жокпу чынында? Башында кичине түшүнбөй жүрдү, бирок кийин сыймыктанып жүрдү. Анын баары тең бул ырга болгон, чыгармачылыкка болгон сүйүү экенин, бул башкача сүйүү экенин түшүнүк менен кабыл алчы. Кызганган жок кийин. Ошондой жакшы сиздерге да каалайм да, баары жакшы мындай сүйгөн кесиңер менен иштеп, ошолордун баардыгы бул сулуулуктун деген сулуумун деп де айта албайм, бирок ушул тип көзүң күлүп, баары жанып, мындай жүзүңдө бир эме болуп турсачы, жылдыз болуп, нур болуп турса, мунун баары ички дүйнөң деп ойлойм да, тип сүйүүгө, жакшылыкка эме болуп турсаң, жамандыктар болот, ансыз болбойт экен, бирок ошончо дагы аракет кылыш керек экен да, мындай позитивдүү жүрүүгө. Анткени анын баары балдарыңа эме кылат, билинет, анын баары үйдөгүлөрдүн үйдө күнүмдүк жашоодо дагы билинет, балдарга отражение болот да, ошонун баарычы. Жакшы мамиледе жүрсөң, менин неберелерим, мугалимдерим айтат да, бул эжекем, апа, как сизге окшош жакшы деп түшүнсөк, ошол сөз кандай сонун да, сизге окшогон сонун мугалим деп, ошо мугалимин айтат да. Мындай добрая десе, деп. Алина айым, сизге чоң рахмат айтабыз. Өзүңүз айтып өткөндөй, сиздин чынында ички дүйнөңүз, сырткы келбетиңизге төп келген керемет айымсыз. Муну баары билет болуш керек. Мен дагы айтып кетким келди. Анда эмесе сизге кыскача эрке микрофон сунсак. Жаз мезгили мындай күз күрөш, жарыш дегендей эми багы биздин жерибизде молчулук болсун да, дыйкандар баягы жерде уже иштетип, анан күзүндө молчулук болсун, баягы кырсык, табияттын кырсыгынан тышкары бололу, мына жакында жер титирөө деп кандай, анын баары эле баарыбыздын эмебизге кандай алып келди, коркунучту алып келди жүрөгүбүзгө. Ошондой кырсыктардан Кудай сактап, мындай молчулук болсун да, кыргыз элим аман болсун. Мен кыргыз элим менен сыймыктанам, кыргыз болуп төрөлгөнүмө аябай чоң эме кубануу менен сыймыктанам да. Кыргыз элим бар болуңуздар, жакшылыктар көп болсун, ар бир үй бүлө бактылуу болсун, түгөл болсун, балдар оорубасын, ар бир үйдө жаманчылыктар мындай эле ак полоска көбүрөөк атып, мындай эле чийилип көрүнө алсын деп, кара полоскалар ар бир үйгө. Жакшылыктарды каалайм, бар болуңуздар. Чоң рахмат. Сиздин ар бир сөзүңүзгө кошулабыз. Анда эмесе сизди биздин сахна төрүнө узатмакчыбыз. Сизден дагы бир чыгарма суранабы. Келиңиз. Эскерте кетсек достор, бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, белгилүү хиттердин ээси, деги эле сулуу айымдардын бири Алина Жетигенова болду. Ал эми азыр сиздер үчүн жагымдуу сонун чыгармасын аткарат. Биздин катардан алыстабаңыздар, биргеликте мыкты чыгармага күбө бололу. Келиңиздер. Жыл мезгилдерден жазды сүйөмүн, жазындасы сүйүү келет. Сүйүүңдү дале күтүп жүрөмүн, махаббатым качан келет. Күтөм жазды күтөм чыдабастан, менин сүйүүм жүрөт кечигип. Жүрөк жарылган карабастан.
бербеди. Канча адамга жа сүйүү берип, эмне мага эч бербеди. Күтөм жазды күтөм чыдабастан, менин сүйүм жүрөккө чигип, жүрөк жарылганын карабастан, жаз суранамын эч кетпечи, кайда барсаң ээрчип барам сүйүү булагы. Жаз тарынпачы ансыз деле, көзүндөсү жалгыз калам сүйүү булагы. Жаз түрү-түрү-түрүм. Жаз суранамын эч кетпечи, кайда барсаң ээрчип барам сүйүү булагы. Жаз тарынпачы ансыз деле, көзүндөсү жалгыз калам сүйүү булагы. Жаз эч кетпечи, кайда барсаң жалгыз калам сүйүү булагы. Жаз Алина айым, сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Жаздын алгачкы күнүндө сүйүүгө толгон керемет энергияңыз менен биз менен бөлүшкөнүңүзгө. Ооба достор, ал эми кызматыңыздарда сиздер сүйгөн алып баруучулар болду. Мамбетова Мерим жана мен Асаматов Айдин. Кайрадан көрүшкөнчө аман болуңуздар.